Далеко не надо здесь стоять. Подошли поближе здесь, пробились, уклонились и сбоку. Можно сбоку ударить. Можно большого спуска. Бири-бирин үйрөтүп спорт менен машыгып жаткан бул балдар Кыргызстанда эмес, Орусиянын Красноярск шаарында жашап иштеген биздин мигранттардын балдары. Алды чейрек кылым четте өмүр кечирген мекендештер мектептен кийин балдары спорт менен да алектенүүсү үчүн атайын мына бул машыгуучу жайды арендага алышып, аны зарыл жабдуулар менен өздөрү камсыз кылышкан. 2017 августта договор түздүк. 2024 жылга чейин 10 жаштан алабыз балдарды. Мен өзүм Жалал Абад областынан, Базархан районунан 94 жылы келген бул жерге. Өзүм келип тренировка кылып жүрүп, 2008 жылдан бери балдарды бокс боюнча машыктырдым ушул жерде. Өзүңүздүн кандайдыр мелдештикке катышкан алган чындыгыңыз барбы? Ооба, өзүм кикбокс боюнча крайдын чемпионумун, 2-3 жолу Красноярск крайдын. Анан Россия Федерациясынын чемпионатына катышкам. Сизден башка да канча машыктыруучу балдар бар? Бул жерде дагы 4 тренер бар. Геннадий Степанович деген тренер бар. Эртең менен саат 9:30дан саат 11ге чейин кылдыртат. Эртең менен сменаны кылдыртат. Андан кийин Базар Коргондон дагы бир Жолон деген энебиз бар. Алар тайский бокстан кылдыртат. Андан кийин кечки саат 8ден кикбокстан тренерлер бар. Мындагы өспүрүмдөрдүн ата-энелери да бош убакытларында балдары спорт менен машыгууга шарт жараткан уюштуруучуга ыраазы. Дегеле көлгө чейин, биздин өзүбүздүн көлгө чейин көп жактарга соревнованияларга балдарды ээрчитип алып барып, алдыга көп адамдар балдар чыгарды да. Красноярск чемпиондору болду, Россиянын чемпиондору чыкты. Красноярский крайдын ичинде бүт жерине барып келдим. Айчинск, Назарова. Биринчи болдум. 6-класска көчтүм. Бул жерге качандан бери келип атасыз? Уже 3 ай болду. Жагаңызга? Ооба. Этот спортивный клуб организовал мой отец. Келечеги дагы жаман адаттардан алыс болуп, өздөрү билесиздер, наркомания деген бар. Тиги арак ичип, тинтип, ментип жаштар бул жерде эми Россияда өздөрү билесиздер, жаштар ар кандайлар бар да, ошол илдеттерден арылат да, аларга жолобой кылат. Бокс менен машыккан өспүрүмдөр арасында аталган аймакта өткөрүлгөн мелдештерде алдыңкы орундарды ээлегендери да бар. Айбек деген бала Базар Коргондон болот. Новосибирскке барып, международный турнирде Асхат деген утуп келди. Бул болсо 2010 жылы Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө карата өткөрүлгөн мини футбол боюнча биздин спортивный клуб Союз биринчи месте алган. Ошондо утуп алган кубоктор. Келечек ээлери болгон балдарыбыз жер шарынын кайсыл жеринде болбосун жакшы жактары менен аттар аталса, ал биздин сыймык. Калия Карибекова, Үсөн Камчыбеков, Толгонай Турсунбай кызы, Билим жаңылыктары.